Саламатсыңарбы достор? Бүгүн биз силер менен менимче, менин оюм боюнча кайсы учурда сүйлөм ичинде кандай колдонулары тууралуу үйрөнөбүз. Эң алгач жактар боюнча жеке формасын карап көрөлү. Менин оюмча, сенин оюңча, сиздин оюңузча, анын ою боюнча. Ал эми көптүк формасы төмөнкүчө берилет. Биздин оюбуз боюнча, силердин оюңар боюнча, сиздердин оюңуздар боюнча, алардын ою боюнча. Эми силердин назарыңарды төмөнкү мисалдарга бурайын. Менимче, эң мыкты футбол командасы Реал Мадрид. Демек, менимче, кандайдыр бир ойго, окуяга карата өз оюн билдирүүдө колдонуларын көрдүк. Кийинки мисалга өтсөк. Менимче, Кыргызстан жакынкы келечекте өнүккөн өлкөгө айланат. Демек, менимче, бул жерде сүйлөөчүнүн Кыргызстандын келечеги жөнүндө өз оюн билдирүүсүндө колдонулду. Сенин оюң боюнча быйыл кайсы өлкөгө саякаттаганым туура? Досум, Таиландка саякаттоону сунуштайм. Бул жерде эки достун диалогун көрүп турасыңар. Кыз өз досуна кайсы өлкөгө баруу тууралуу анын пикирин сурап жатат. Сенин оюңча, бүгүнкү оюнда кайсы футбол командасы утат? Менимче, бүгүнкү оюнда Фенербахче футбол командасы утат. Сиздин оюңузча, кайсы кесип замандын талабына ылайык? Бүгүнкү күндө психолог адистигине талап күчтүү. Баарыбыз күбө болгондой эле, сиздин оюңузча, бул жерде да кандайдыр бир көз карашка карата өз пикирин айтууда колдонулду. Сиздин пикириңиз боюнча, бүгүнкү күндө жандуу ырдаган ырчылар азайгандай. Анын пикири боюнча, Жамиля абдан шайыр жана шок келин болгон. Анын пикири боюнча, кыз ала качуу кылмыш эмес экен. Биздин оюбузча, Курманжан датка тасмасы эң мыкты тартылган тарыхый тасма.
Биздин пикирибиз боюнча сабакка кеч келген студенттерге кошумча сабак өтүлүшү керек. Силердин оюңар боюнча Сүймөнкул бир гана мыкты сүрөтчү болбостон, ал көп кырдуу талант болгон турбайбы? Ооба, ал чанда жаралчу талант болгон. Силердин пикириңер боюнча быйыл Оскар сыйлыгы кайсы актерге буйрат деп ойлойсуңар? Балким, Мила Йовович алышы ыктымал. Сиздердин оюңуздар боюнча көп жашаган эмес, көптү көргөн көптү билет. Туурабы? Туура. Так ошондой. Сиздердин пикириңиздер боюнча сапаттуу билим берген мектептердин санын көбөйтүү керек. Алардын ою боюнча бул китепке абдан керектүү тарыхый маалыматтар камтылган. Алардын пикири боюнча күчтүү, тажрыйбалуу командалар мелдешке катышпашы керек экен да, Ооба, тажрыйбалуу командаларга ушул мелдешке катышууга уруксат берилген эмес. Жогорудагы бир канча өрнөк мисал болгондой, менин пикирим боюнча, булар кандайдыр бир ойго, кандайдыр бир окуяга карата сүйлөөчүнүн оюн, пикирин билдирүүдө колдонулат. Мына ушинтип сабагыбыздын соңуна келип жеттик. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.